Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштар. Кудай бурса, биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун иштери тынымсыз алдыга жылып атканына күбө болуп атасыздар. Кудайга шүгүрлөр болсун. Ак Ниет Аманат коомдук фондуна колдоочу, демөөрчү инсандарды четинен Алла Таала жиберип атат. Бул дагы бир Аллахтын буйругу. Азыр жаң эле мына ушул участокту берип кеткен ажекебиз бар. Баласы Россиядан кектенет. Өзү бул жерде 60тан өтүп калган. Мына ушул ажекебиз ушул $10.000 участокту акысыз Алланын ыраазычылыгы үчүн муктаждар комплексин салабыз десек, берди десек, көп инсандар таң калат, ишенбейт. Муктаждар комплексинин участогун эле берип тим калбастан, мына 2 жылдан бери тынбай келип турат. Уста көрдү кылып, ошол тээ калмакчынан тилек челектеп кымыздарын алып келип жай менен балдарды бир сүйүндүрүп жүрдү. Бир нече жолу материал жагына жардам берди. Бул жагынан атасы, ал жактан баласы, Алла разы болсун, жакшылыкта жарышкан инсандар мына ушундай. Атам берип койду, балам берип койду деген нерсе жок экен, таң каласың. Бири-биринен жарышат. Мына азыр ажекебиз пенсиянан чогултуп жүрдүм элем, ниет кылып аттым элем. Кудайым буйруса, мына азыр мен ниетиме жеттим деп, азыр жаң эле кетти. Ушул пенсиясынан дагы да ушул жерге жардамын алып келип берип кетти иншалла. Канча экенин айтпай эле коеюн. Бандай көмүскөдө калсын деп аткан, мен бирок үлгү катары айтып атам. Урматтуу мекендаштар, урматтуу бир туугандар, бизде жалап атат жаңбыр. Көрүп атасыздар, ондай жаап атат. Кудайга шүгүр, дагы биз аркаларды кылып, силифтерди коюп алган экенбиз. Баардыгы жаңбырлар сыртка чыгып, эч кандай эшиктин алдына эмес, көчөгө чыгып атат. Бүт суулар. Бүгүн жаңбыр көргөзөт, эртең бүрсүүнү күн ачып көргөзөт, андан ары аны уже кар аралаштырып атат. Эми Кудай буйруса, иншалла суукка чейин, карга чейин мына ушуну бүтүрүп ээлерине тапшырып алайлы деп, күнү дагы, түнү дагы жаан чачынга карабастан мына ушундай иштер токтоосуз кетип атат. Элдин ар бир сындарына сынып токтоп калбастан иш бир гана алдыны көздөп кетип баратат. Момундай чоң иш болуп аткандан кийин сөзсүз сындар болуп турат экен. Сыноолор Аллах Таалам жөнөтүп турат экен. Мына ошол сыноолордон өткөн болсоң, сен анда bunday иштин дагы далайын кыласың иншалла. Кээ бир инсандар бүгүнкү күндө отурат, тамаша кылып. Таба кылып атышса керек. Таба кылгандарга тоба. Урматтуу мекендаштар, медер бүгүнкү күндө медердин башына сын келип атат. Сын түшүп атат. Медердин колдоп аткан демөөрчүлөрү токтоп атат. Медердин жумушу басаңдап атат. Медер дагы кайсыл жерге чейин барып токтоор экен? Качан ушунун демөөрчүлөрү токтоп калат экен? Качан ушул сынып ушул ишинен кол жууп калар экен деген бүгүнкү күндө ак кара көздөр, душмандар, биздин эмес, чыныгы муктаждардын душмандары ушундай сын пикирлерин токтоосуз айтып, ансыз келгенсип, момундай айтканда таба кылып турушат. Урматтуу мекендаштар, баардыгы Алла Тааланын буйругу менен. 6 миллион элдин буйругу болбойт. Бир гана жалгыз Аллахтын гана буйругу болот иншалла. Ошондуктан биз бул иштерге материально салым кошо албасак дагы, морально салым кошуп туруш керек. Дуа кылып туруш керек. Жакшы сөзүбүздү арнап туруш керек. Мына ушул нерсе калат, урматтуу мекендаштар. Жакшылыкта жарыш керек. Мен дайым айтам го. Жакшылыкта жарыш керек. Кантип жарыш керек? Сөзсүз эле акча менен жардам берип жарыш керек эмес. Жакшы сөз менен жарыш. Жакшы оюң менен, жакшы ниетиң менен, бири-бириңе жакшы сөздөрүңдү айтып, момундай иштерге дуа кылып, жакшылыкта жарыш керек. Иншалла. Урматтуу мекендаштар, жүрүңүздөр, биз азыр ишти кыскача көргөзөбүз. Азыр балдар жаңбырда дагы ушул жерден кеп барат. Анын кыскача бул жактын ишин көргөзө кетсем, мына азыр кече Оштон келген усталар деп үйдө бул жерде муктаждар комплексинде эс алып, азыр Кудай болсо ишти кылып атат, көрүп атасыздар.
Erten biz iş толық бүткөндөн кийин отту жагып көрүп, толық жагып. Эч жерден түтүн чыкпайбы? Канча оту менен ушул суулар кайнайт экен баардыгын билип, анан сиздер менен толық бөлүшөбүз. Азыр бир кыскача эле жумуштарды мен көрсөтүп коеюн аке. Эми өзгөчө. Чоң 110 литрлик бир казан коюлат, 40 литрлик казан коюлат, 22 литрлик казан. Бул жерде плита, бул жерде самовар, бул жерде мойканы азыр алып келдик, жагын иришип турган. Бул жерге біз электрический баягындай асты духовка, нан пант пышыра тургандагыдай үстүнө тамак газы, 2 точкасы газ, 2 точкасы электрический. Ошондой плита коюп беребиз иншалла. Ушул плитаны да калсак, Куда калса коюп калса жакшы болот. Анан биз бул жерди деген пластик менен бүт тосуп туруп, кадимки баягы чайканаларда, кафе ресторандарда ушундай бир ашканалар болот. Так ошондой ашкана болот бул жерчи. Киргенде бүт бардыгы ирети менен өздөрүнүн баягындай очерети менен тамактарын жасап алышып, өздөрүнүн үйлөрүнө алып келип беришет. Ушул ашканада болот бардыгы. Бул жерде биринчи этаждын топкасы жайгашкан билесиздер, ан жанына идиш коюлган ушундай полкалар коюлат. Эми бул план ушундай, план боюнча иш кетип атат. Андан сырткары азыр бул жакта экинчи бригадада иш жүрүп атат. Мен азыр аны да көргөзөм. Биз бул жердин аркада болуп калганда жакшы болгон экен, мынакей эшиктин алды куп-кургак, материалдар турат, эч кандай суу болбостон. Биз бул жерди чаканыраак мындай газон кылабыз деп план кылганбыз, жакшы билесиздер. Жогоруда фонтан кылабыз дегенбиз. Анын жогоруна балдар аянтчасы турат дегенбиз. Кудай калса ошол боюнча иш бүтөт иншалла. Сырт болсо проверктин жумуштарын биз толук көргөзүп буга чейин да көргөзүп бердик. Аз гана жумуштар калды, ушул ашкана, анан дагы бир эки соколдор калды. Анча-мынча вакыт жерлери калды. Кудай каласа эртең жаан токтосо, бул проверктин дагы бүтөт. Экинчи кабат, биринчи кабат бүт иштери бүтүп, билесиздер, азыр биз мен кече терең кайрылуу жасагам сиздерге. Муктаждар комплексинде 8 үй бүлө жашайт. 8 үй бүлөгө, 2 үй бүлөгө гана биз кухня гарнитур алып келдик. Дагы 6 кухня гарнитур алыш керек болуп атат деген. Буну эмне үчүн алыш керек болуп атат? Бул жерде мына көп тастады, бул жерде эшик коюлат. Бул жерге башка эшик коюлат. Бул жерге башка эшик коюлат. Мен өткөндө чоң атанын эшигин коюп алгандан кийин бир диванды дагы араң батырып алып бердик. Ошол үчүн биз ушул эшик дагы азыр бүтүп даярдап турат, ушу кухня гарнитурга карап турабыз. Бир да бул эшик эмес, 5 эшик коюлат. Андан сырткары эртең биринчи күнү сантехник устабыз келет. Бүт ушул жердеги сантехник иштерин акысыз бүтүрүп берем деп балагабыз даяр турат. Понедельник мен жамааты менен барам деген. Бүт ушул жерде сантехник жумуштарын. Алар эмне? Ар бир үйдүн ичинен ысык суу, муздак суу чыгыш керек. Чоң атанын үйүнүн санузелинен ысык суу, муздак суу душтар иштетилиш керек. Баняны мен азыр көргөзөм, банянын бүт баары уланыш керек. Очокканадагы суулар, кыскасы ошолор бардыгы сантехник иштери бүтүш керек. Эң негизгиси үйдүн ичин бүтүрүү үчүн ошол гарнитурду алып келиш керек болот. Гарнитурда мойкасы бар. Мына ошол мойкага уланат. Эгерде биз бирин берип, мисалы, могул жерде суу бүтүп кеткен жер бар, мынакей, бул жерден. Ушул жерден буралат, мынакей. Эгерде биз бул жерден сууну берип алгандан кийин, мисалы, бул комнатага койгон болсок, ар жагына да суу чыгып кетиш керек. Анча заглушка кылыш керек. Ушундай достор, андан сырткары ар бир үйлөрдүн алдында мондай учетчиктер коюлган, жакшы билесиздер. Бул учетчиктер эмне үчүн коюлду? Кээ бир инсандар дагы таң калышы мүмкүн. Ар бир 8 үй бүлө реске барып, отдельно төлөйбү деши мүмкүн. Жок, андай эмес бул жер. Бул жер главный бир трохваска учетчик турат. Трохваска учетчик общий сумма акчаны эсептейт. Электрикел бир гана ошону гана жазып кетет. А ошол трохвасканын учетчиги, мисалы айтканда, примерно бир 2000 сом болгон болсо, 2000 сомду булар тегиз бөлбөйт. Себеби бул көп тогу иштетиши мүмкүн, наркы аз тогу иштетиши мүмкүн, андан да көп иштетиши мүмкүн. Ошондуктан ар бир өз учетчигине карап эсептеп чыгат дагы главный учетчикке төгөт. Баягы мындай айтканда, бардыгы честный болуш керек, тегиз болуш керек. Мына ушундай достор, бул жагын эми иштин бардыгын көрдүңүздөр, көрүп атасыздар. Кудай болса, жаман эмес, сонун, Кудайга шүгүрлөр болсун. Ушунча иштерге Алла Таала себепкер болуп атканына Кудайга шүгүрлөр болсун. Сау болесиң.
Достор, мынакей туугандар, мен азыр өзүм калган иштерди кыскача көргөзүп кетейин, кыскача көргөзүп кетейин. Бизде күн санап сонун кабарлар бар, сонун жаңылыктар бар. Мына соколдорун, мынакей кафелдердин бүт баарын жармаштырып, азыр кафельщик балдар бул жакта иш кылып атышат. Эмне иш кылып атканын көргөзөйлү. Азыр бул жакта да соколдорду жармаштырып атат, көрүп мынакей. Андан сырткары бул жак деген баня. Түз кирген болсок, ажаткана. Мынакей. Бисмилля. Мынакей, бул жакта сонун иш жүрүп атат. Салам алейкум устака. Иш кандай болуп атабы? Баняны чөткөй баштаппыз, Бул жагын мен кире бериш жагынан баштап көргөзүп берейин. Бул жакка кирип, ушул жерде бүт жашоочу муктаждар жуунуп таранат. Мисалы, размери 2,20 га 2,20 болуш керек. Бул жерде мынакей бир момундай душевой баяндай неме коюлат. Суу чыга турган, ысык суумузда суу чыга турган. Ушул жерде жуунат. Жуунат дагы сырткы комнатасы чакан раздевалкасы. Раздевалкада эмнелер коюлган, мен бардыгын чаканыраак, кыскачараак көргөзүп кетейин. Сол жакка киргенде стиральный машина коюлат. Мына бул жерде точкасы турат. Бул стиральный машина менен бүт семьялар кийим кечектерин жуйт. Бул жакка чаканыраак мына кичинерээк столчук коюлат дагы. Бул жерге Аристон илинет. Бул Аристон ушул жерде душка кызмат кылат. Аристондун алдына теплый пол, бул ичи сырты теплый пол болот, мына кызыл шлангалар чыгып турат. Буга тендердин Аристон немелерин бандай насосторун уласак иштейт. Мына жерге болсо, мына печка турган жерге раковина коюлат. Бети колун жуйт. Андан сырткары сыртта дагы, мунун аркасында дагы ушундай раковина коюлат. Мына кафель ушундай. Агын көрөйлүчү. Мынакей. Агы момундай свет, ушундай бежевый свет тандалды. Анан бул электрик жагы дагы заземлениялар коюлган, узорный автоматтар коюлган, баягы безопасностьта. Мына ушундай иштер, достор, туугандар. Экинчи кабатка бул жактан чыгып кеткенин жакшы билесиздер, Ажаткананын ичин көргөзбөй эле коеюн. Мынакей балдар ушул жерде жамгыр жаап атса дагы сонун иш кылып атышат. Бул жак экинчи кабаттын топкасы. Топканы толук бүтүрөлекпиз. Щиттер коюлган. Печкалары бүткөн. Куда калса бул от жаккан болсо эле сразу ысыйт. Мына ушундай. Экинчи кабатка бул жактан чыгып кетебиз. Экинчи кабатты да көргөзөбүз. Экинчи кабаттан биринчи кабатка карайлы кандай болуп калат экен. Мына достор, бул жерде эки семья жашайт, бир эки семья. Төрүндө болсо бул жакта ишкана орду бар, бул жакта швейный цех. 6-8 машинка коюлат. Мынакей достор, туугандар. Жалал Абад жерине салынып аткан муктаждар комплекси. 14 ноябрь 2020 жыл. 14 ноябрда биз бул жерге ушул ноябрдын ортосунда открытие ачылышын кылабыз деп ниет кылдык элек. Бир ай аркада кечигип атабыз. Бардыгы Кудайдын буйругу менен экен. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Кылып келдик. Ушунчалыгына Кудайга шүгүр, жаман эмес, жакшы. Аллах Таалам насип этсе, жакынкы күндөрдө толук бүтүрүп, иштерин толтуруп, анан муктаждарга беребиз, тапшырабыз. Муктаждардын дуасын күн санап чогуу алабыз иншалла. Бир эле өзүбүзгө эмес, жалпыңыздарга дуасын алып берип турабыз иншалла. Ошол күндөргө жеткирсин Кудайым. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, караңыздар, керемет өзүнчө, керемет. 2 кабаттуу Жалал Абад жерине салынып аткан алгачкы муктаждар комплекси. Кыргызстандын кайсыл жеринен көрдүңүз муктаждар комплексин? Муктаждар комплекси деп өзүбүз ушундай атын коюп, ошол боюнча проектлерин чийип, ошол проект боюнча иштерди жүргүзүп келаттык. Эми бул жерде мен кыскача айтып өтөйүн. Бул муктаждар
эмне үчүн муктаждар комплекси деп аталды? Бул объект эмне үчүн муктаждар комплекси деп аталды? Болгону участок 6 сотик. 6 сотикке 8 үй бүлө батырылды. Мына 1, 2, 3, 4, мен астымдагы 2 үй бүлө бар. 6 тушта мына экинчи кабатта 8. Ар бир үй бүлө өздөрүнчө лестница ачат. Мына бул жактан, ал болсо ал жактан бири-бирине эч кандай жолтоо болбойт. Мына бул жактан киргенде сол тарабында ашканасы бар, кухня, летний кухня ашканасы бар. Кышы менен ал жерде тамак ашын бышырып жешет. Киргенде оң жагында мен жан көргөздүм, банясы бар. Банясы. Эшигин алдында курукча момундай арка турат, арканын асты. Мына киргенде бул жерге кадимки жашылдандыруу, газон, ушундай бакчалар коюлат. Андан берегинде мен колум менен көргөзүп атам. Мына ушул колум менен көргөзүп аткан жерге фонтан коюлат. Андан бул жерге, бул бетондон бери бул жерге чейин баягындай искусственный газондор болот экен, жумшак. Мына ошондой коюлат, чекеси тосулуп, балдар аянтчасы коюлат. Балдар аянтчасы коюлат. Андан сырткары ушул жерде 8 үй бүлө жаша турган 8 муктаждарга иш орду бул жакта камтылган. Иш орду, жумуш орду, швейный цех бөлмөсү. Мына булар бир гана балыкты эле карматпастан кайырмакты кошо берип, мына эми балыкты ушул жерден тутуп, тирлиңерди буланткыла деп, мына ушундай муктаждар комплекси салынып атат. Бүт бары камтылган, бүт бары иш орду, балдар аянтчасы, бардыгы камтылган үчүн муктаждар комплекси деп атап алып, мына ошол боюнча иш жүрдү. Көрүп атасыздар. Бул жагы даганса 30 метр, бул жагы да 30 метр, туурасы 20 метр. 30-60, анан туурасы бар. Мына ушул П формадагы здания Кудайдын буйругу менен, элибиздин колдоосу менен бүтүп калды, мына иншалла. Бул алгачкы проекти. Бул проекти алгачкы, акыркысы эмес, биринчиси Кыргызстанда. Жалал Абад жеринен баштадык. Келерки областтарга салынат иншалла. Бул бүткүл ар бир областтарга токтобойт, кете берет, эми сала беребиз. Мына ушундай достор, туугандар. Акыркы сөзүм, ушунчалыгына колдоп келдиңиздер, көмөк көргөздүңүздөр, жардам бердиңиздер, жакшы сөз менен, материально, морально колдодуңуздар, ар кырды колдоп келдиңиздер. Аягына чыгып калдык. Аягына биргеликте чыгып коелу деп дагы сиздерге кайрылар элем. Аягына эмне? Мен жогоруда айтып өттүм, 6 кухня гарнитур бар. 8 холодильниги бар. 7 телевизор бар. Ички эң башкы паластар, килемдери бар. Анан айнек пардаларынын жарымы бар. Ушуларына көмөктөшсөңүздөр, толук бүтүрүп, ээлерине тапшырып алар элек. Кээ бир инсандар кече күнү жазып атат. Элди бир жолу кыйнап бүттүң го деп. Бул жерде эч кимдин эшигине барып такылдатып, жардам берип кой деп мажбурлоо болгон жок. Ушуну бир эске алыңыздар. Эч кимди эч ким мажбурлабайт, урматтуу туугандар, эч кимди эч ким мажбурлабайт. Кимде мүмкүнчүлүк бар болсо, кыйналып жүргөн Кыргызстаныбыздагы муктаждарга салым кошуп жардам бериңиздер деген гана сунуш айтып. Мүмкүнчүлүк жок болсо эч кандай убар болбогула. Жаман сөз да кошпогула. Урматтуу достор, жардам берейин деген инсандарда иренжитпеңиздер. Өзүңүздөргө эмнени кааласаңыздар, ушул муктаждарга каалаңыздар иншалла. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Жардам берүү үчүн биздин Акниет Аманат коомдук фондунун Сбербанк картасы Эрболот деп чыгат. Мен описанияга коем. Сунуш суроолор болгон болсо, WhatsApp Элсом байланыш номери бар. 705 33 77 90. 705 33 77 90. Ошол номерге единица катары деле салсаңыздар, жардам иретинде которсоңуздар болот. Бул мен жогоруда айтып өткөн 33 77 90 номер фондко катталган. Бүт документальный фондко катталган номер. Мисалы, Элсомго да только KCB банктан гана сала аласың. KCB банкка барып, фонддун документтери менен гана ала аласың. Бул баягында эч кандай кыянаттык болбойт сиздердин аманатыңыздарга. Мына ушундай достор, туугандар. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Жакшылыктарда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Бүгүн катуу жаап атат, жамгыр жаап атат. Кудайдын буйругу бул дагы, иншалла, Кудайдын буйругу. Бу дагы токтоп калар, иншалла. Керемет өзүнчө эле. Ушул иштер бүткөн сайын ушунчалык сыймыктануу менен, суктануу менен көз караштар болуп атат. Ушул иштерге чындап эле Алла Таалам бизди себепкер кылып атабы деп